izlөө иштерибизди дагы 1 саатка жылдырдык. Билесиңер, кече 4кө деп сүйлөшкөнбүз. Бирок ошо таң атсын деп МЧСтин балдары сунуш берди. Себеби караңгыда дагы кокустуктар, кырсыктар болуп кетиши мүмкүн деп. Жалпы бизде 6 точка болуп атат. Ошол 6 точкага бөлүштүрөбүз азыр. МЧСтин балдары установка берет. Жалпы маршруттун аралыгы 34,5 километр. Атчандарды да кошкула. Канча атчан бар экен? 2026 жылдын 23-июнунда саат 16 чамасында бизге маалымат түштү. Ошо Талас облусунун аймагындагы Чоң Токой айылынан жаш өспүрүм бала сууга түшүп агып кетти деген. Ошол күндөн баштап изөө иштери жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күнү областтын аймагында жетекчилер жана жарандар, өзгөчө Кырдаал министрлиги, биздин кызматкерлер жана чек ара кызматкерлери биргеликте изөө иштери улантылууда. Ички иштер башкармалыгынан бүгүнкү күнү 90 кызматкер изөө ишине чыгышты.